Кечки жаңылыктар. Алып баруучулар Максат Жангазиев жана Жазгүл Мадинова. 1 май райондук соту саясатчы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнгүл Чотонов боюнча иште кароону 1 октябрга жылдырды. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттарды койго теңегендерди жазалоо талабы күчөтүлдү. Бишкектин четиндеги жаңы конуштар жагымсыз жыт чыккан өндүрүш мекемелерин шаар сыртына көчүрүүнү талап кылып жатат. 5 каналдын түз эфиринде кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнгүл Чотоновдун ишин караган соттук жараян 1 октябрга жылды. Анда адвокаттар ишти кайра кароого негиз болгон жагдайларды тизмектеп, ишти кароо тартиби бекитилди. Бул иш боюнча Текебаев Алексей Модиндин көрсөтмөсүнө каршы арыз жазганын айтып, арызын милиция өз кароосуна алганын жана бул боюнча 15тен ашык күбөлөр суралганын кошумчалады. 21 августта жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнгүл Чотоновго чыккан мурдагы бардык чечимдерди жокко чыгарып, ишти кароону 1 май райондук сотуна кайтарган болчу. 29 августта райондук сот камакта жаткан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнгүл Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Мен мындан бир нече ай мурун адвокаттарым аркылуу Модиндин үстүнө милицияга арыз жазгам. Жаңы процессуалдык кодекске ылайык милицияны өз кароосуна алып, регистрация каттады. Бир 10-15тен ашык күбөлөр суралды. Бул иш акыркы стадиясында. Модинди суракка алгандан кийин иш козголуп, сотко өтүш керек. Модиндин жалган айтканын тастыктаган күбөлөр жана официалдуу далил кагаздар бар. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк жумуш тобу Ош облусунун Араван районуна жөнөп кетти. Өкмөттүн маалымат кызматы болсо, бул жер өткөн кылымдын 60-жылдары эле Өзбекстан менен алмашылганы тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык Өзбекстан ээлик кылып жаткан Киркидан суу сактагычынын жалпы аянты 1041 гектар. Бул жерге 1962, 64, 70 жылдары Кыргыз СССР министрлер советинин чечими менен берилген. Өзбекстан өз кезегинде Киркидан суу сактагычы каптап калган жердин ордуна Кыргыз тарапка 1041 гектар жерди берүүгө тийиш болгон. 1972 жылы Өзбекстан тарап Ош облусунун Араван районуна, Фергана облусунун Кува районунан 628 гектар жер берген. 2017 жылы мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча татаал узакка созулган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Өзбекстан Кыргыз тарапка калган 413 гектар жерде кошумча компенсация алган. Ага ылайык коңшу өлкө Кыргызстанга Араван районундагы полигон тилкесинен 304,13 гектар, Баткен районундагы Кайрак тилкесинен 74 гектар, Аксы районундагы Дерес тилкесинен 35 гектар жер берген. 2 күн мурда Өзбекстандын чегарачылары Керкидан суу сактагычынан тегерегиндеги тилкени тосууга киришкен эле. Бул аракет кыргызстандык тургундардын нааразычылыгын пайда кылган. Быйылкы кышта өлкөдө электр энергиясынан маселе болбойт. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын башкы директорунун орун басары Исламбек Сарсеитов билдирди. Маалыматка ылайык жылуулук тармагы үчүн быйыл жепке 1 миллион 140 тонна көмүр керектелет. Анын 700 тоннасына жергиликтүү көмүр иштетилсе, 400 тонна кара алтын Казакстандан алынат. Көмүр жеткирүү боюнча компания буга чейин белгилүү болгон. Тараптар 17 сентябрь күнү келишимге кол коюшат. Энергетика тармагы кышкы мезгилге карата 86% даяр турат. Ал эми 14% жумуштар жылуулук берүү мезгили башталганга чейин жолго коюлат. Жылуулук берүү мезгилин аба ырайына карап шаар бийлиги аныктайт. Бул мезгилге чейин адистер Токтогул суу сактагычына зарыл болгон 17,2 миллиард куб метр суу топтолот деп үмүт артып жатат. Учурда суу запасы 17,1 миллиард куб. Кыргызстанда айыл чарбасын каржылоо жети долбоору боюнча 6 сентябрга карата 4 миллиард 854,5 миллион сомдук насыя берилди. Финанс министрлигинен билдиришкендей, бул жеңилдетилген насыя 9823 жаранга берилген. Тагыраагы өсүмдү көстүрүү максатында 2793 адам 1 миллиард 96,4 миллион сомдук насыя алган. Мал чарбачылыгына 2 миллиард 606,3 миллион сом, кайра иштетүү жана кызмат көрсөтүү тармагына 1 миллиард 151,7 миллион сомдуу жеңилдетилген насыя берилген.
Кариб деңизинин түндүгүндөгү Багам аралында Дориан куюнунан кийин 2500дөн ашык адам дайынсыз болуп жатат. Чет элдик маалымат каражаттары 1-сентябрда болгон кырсыктан кийин 50 кишинин сөөгү табылып, 2500дөн ашык кишинин дайыны чыкпай жатканын жазды. Табият кырсыгынан 13 миңден ашуун курулуштар жабыркап, эл жашаган аймак суу алдында калган. Дүйнөлүк азык-түлүк уюму суу ташкындаган аймакка чыгымдарды аныктап, биринчи жардамды аныктоо үчүн 15 адамдан турган эксперттик топту жиберген. Уюм аралга гуманитардык жардам, тамак аш, электр энергиясын өндүрүүчү жабдуулар менен байланыш техникаларын жиберген. Жакынкы күндөрү аралга 8 тонна тамак аш, биринчи муктаждыктар үчүн керектүү буюм тайымдар жиберилет. Сириядагы качкындар лагеринде аялдар менен балдар адам чыдагыс шартта жашап жатат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюму 11-сентябрда жарыяланган баяндамада айтылат. Маалыматка ылайык, балдардын көбү 12 жашка чыга элек. Алардын 3,5 миңден ашыгынан туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Уюм баяндамасында Аль-Холл лагерине байланыштуу өзгөчө тынчсыздануу билдирген. Ал жакта жүздөгөн адамдар, айрыкча балдар тамак ашка, медициналык жардамга жетпей кайрылып жатканы белгиленген. Тышкы иштер министрлиги жакында Багдадка барып, жетим кыргызстандык бала алынып келерин билдирген. Жогорку кеңештин 5-сессиясында 32 жолу ар кандай маселелерге убакыт берилген. 807 депутат чыгып сүйлөп, өкмөткө 1223 суроо талап койгон. Анын 1139-уна жооп кайтарылган. Бул тууралуу өкмөттүн жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Алмазбек Абытов бүгүнкү жыйында маалымдады. Айрым учурда өкмөт тарабынан депутаттардын суроолоруна кеч жооп берилип калып жатканын моюнга алган өкмөттүн өкүлү эл өкүлдөрүнөн кечирим сурады. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйыны тууралуу парламенттик кабарчыбыз Болот Абдыжапаров баяндайт. Ар бир аптанын бейшемби күнү жогорку кеңештин жалпы жыйынында ар түрдүү маселелерге убакыт берилет. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланган депутаттар жүрөгүн өйгөн көйгөйдү, өлкөдө чечилбей жаткан маселелерден баштап өз айылында салынбай турган көпүрөгө чейин айтып алышат. Регламенттин 104-беренесине ылайык 5-сессия мезгили ичинде 32 жолу ар кандай маселелер каралды. Анда урматтуу депутаттар 807 жолу чыгып сүйлөп, өкмөткө 1223 суроо талап менен кайрылышкан, анын 1139-уна жооп берилди. Белгилей кете турган жагдай, урматтуу депутаттар, өкмөт айрым убакытта депутаттардын мыйзам долбоорлоруна корутундуларды, сиздердин суроо талаптарыңыздарга жоопторду мөөнөтүнө бере албай калган учурларда болду. Сиздер тараптан сын пикирлер дагы айтылды, муну моюнга алабыз. Парламенттин жогорку трибунасына чыгып сүйлөөгө ар бир депутаттын мүмкүнчүлүгү бар. Айрым учурда эл өкүлдөрү кайсы бир саясий күчтүн кызыкчылыгын коргогон жарыяларды, билдирүүлөрдү парламенттин микрофонун пайдаланып айтып алышат. Как представитель законодательного органа страны... Мен бийликтин мыйзам чыгаруу бутагынын өкүлү катары бийликтен баш мыйзамды сактоону талап кыла берем. Биз парламенттик өлкөбүз. Ошондуктан көп партиялуулук болушу шарт. Мамлекет ар бир саясий партияга бирдей шарт түзүп берүүгө милдеттүү. Учурда Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы медиа форум имаратын камакка алды. Ал жерде КСДП партиясынын кеңсеси жайгашкан. Бийлик Атамбаевди саясий куугунтукка алса, эмнеге КСДП партиясынын иши токтоп туруш керек? Должна приостановить свою деятельность. Бүгүнкү жыйында депутаттардын аброю тууралуу маселе дагы бир жолу көтөрүлдү. Кожобек Рыспаев профсоюз тууралуу мыйзамга токтолуп, бул мыйзамга каршы чыккандар депутаттарды бараны деп атап жатканын айтты. Бул профсоюз деген бизде монстр чыкты. Ушу кабинеттен кабинетти кыдырып, биз мыйзам жазып атсак, ар кайсы депутаттын кабинетине кирип атат. Анан момундай чакырыктар болуп атат. Доброе утро, скоро опять этих баранов будем выбирать дейт. Ачык эле телефон менен жазып атышат. Курманбек мырза, биз эмне ушунчалык эле мындай, ушунчалык кордукка чыдайсыңарбы? Жазып атат ачык эле. Доброе утро всем. Надо ославить всех тех, кто пропихивает новый закон о профсоюзах и добиться, чтобы этих бы не было в партийных списках в 2020 году. Во всяком случае, в началах этих списков, уверен, это у нас получится, и мы победим деп атат. Мүлктөрдүн баарын сатып атышат. Өкмөткө поручение берели. Ал мүлк мамлекеттики. Жана совет директор деген 28 киши мамлекеттин ичинде мамлекет болбосун. Өкмөткө поручение бергиле. Биз бул законду өткөрмөйүнчө бир да мүлк сатылбасын. Мына достук гостиницасын сатабыз деп дүргүп атышат азыр.
Депутат Улукбек Ормонов акыркы мезгилде ийгиликтерди багындырып жаткан волейболчулар тууралуу кеп салганда биз спорт тууралуу маселе көтөрөт го деп ойлоп жатканбыз. Бирок андай болгон жок. Улукбек Ормонов Бакиев заманында башкы прокурорлук жана башка жогорку кызматтарды ээлеп, апрель окуясы боюнча жоопкерчиликке тартылган Элмурза Сатыбалдиевдин волейболго кошкон эмгеги бааланбай жатканын айтып жатыптыр. Кыргызстандын желеги чет өлкөдө президент барганда, анан оюнчуларыбыз жеңишке жетишкенде көтөрүлөт. Мына жакында премьер-министр ушул командабызды кабыл алып, урматтуу Алмазбек Акунжанович, сыйлыктарды берди. Бул аябай жакшы жөрөлгө. Бирок таң калтырганы, ошол федерациянын президенти ошол жолугушка катышпаганда болуп атат. Себеби кыргыз волейболунун жетишкендиги бул Сатыбалдиев Элмурза менен байланышкан. Бүгүнкү жыйында да адаттагыдай эле өкмөттүн парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү эл өкүлдөрүнүн айтканын бардыгын баш көтөрбөй жазып жатты. Бул маселенин канчасы чечилет, канчасы ушу парламентте айтылган сөз бойдон эле калып кетет, аны айтыш кыйын. Болот Абжапаров, Талас Аманбеков, 5-канал. Бишкек шаарынын четиндеги 3 жаңы конуштун жана 2 кичи райондун тургундары Борбор каланын экологиясын бузуп жаткан ишканаларды шаар сыртына чыгарууну талап кылууда. Жергиликтүү тургундар аталган ишканалардан зыяндуу газ чыгып, аба булганып жатканына кабаттар. Кабарчыбыз Кенжебай Сатканалиев Ордо каланын чыгыш тарабындагы конуштардагы абал менен таанышып келди. Бишкек шаарынын Исакеев жана Оозов көчөлөрүнүн кесилишинде бир нече ишканалар жайгашкан. Алардын бири нефтини, экинчиси таштандыны кайра иштеткен ишкана. Ошондой эле алардын жанында мал баккан жана мал союлган жай да бар. Ал эми бул ишканалар тегерете Рухий Мурас, Учкун, Кырман жаңы конушу жана Туңгуч, Учкун кичи райондору жайгашкан. Алардын тургундары аталган ишканаларды азыр шаар сыртына чыгаргыла деп каала бийлигине нааразы болууда. Анткени бул ишканалардан чыккан жагымсыз чыт ал жердеги жаңы конуштар жана кичи райондорду каптап, тургундардын ден соолугуна зыян алып келип жаткандыгын айтышууда. Ушу биздин жаныбызга 4 объект түшүптүр. Бул объекттерден айрыкча түнкүсүн абдан катуу жыт келет, айрыкча күн ысыкта түнкүсүн келет. Биз атайын ушу шаардагы үйлөрүбүздү сатып ушу таза абага деп ушул жерге көчүп келдик эле, бирок жашоого мүмкүн болбой баратат да. Себеби ушундай сасык жыт келет. Жыргагандан ушу жерге келип атат дейсиңер. Бүгүн мына жумушта болчубуз, жумуштап коюп келип атабыз да. Анан мындан 5-6 жыл мурун могу жерде тери заводдун тери иштетилген ден жыт чыгып, балдарыма, келинчегим бүт жара болуп кеткен. Аны арыстанып мына жоготсок, эми бул жерде мусор эметкен эме сасып мына көрүп атасыңар өзүңөр. Эми кандай кылабыз билбейбиз, эми каяка арыстанабыз. Жагымсыз жыттардан ар кандай ооруларга кабыл атабыз деген жергиликтүү тургундар арыз менен мэрияга кайрылышкан. Азырынча кайрылуусуна жооп келе элек. Учурда мындай зыяндуу жыт чыгарган ишканалар кантип шаар ичинде иштөөгө уруксат алган. Шаар бийлиги кайда карап отурат деп аң-таң болуп турган учурлары. Эл тыгыз жашаган аймакка мындай ачылбаш керек эле. Кандайчылык саат берилет? Же биздин мамлекетте бардыгы боло береби? Каалаган киши каалаганын кыла береби? Такыр түшүнүксүз. Бул тургундардын арыз муңунан кийин аталган ишканалардын кызматкерлери менен сүйлөшүүгө аракет кылдык. Бирок бизди дарбазадан өттөрбөй, жетекчилери жок, башка күнү келиңиз деген жооп менен узатып жатышты. Не албай атам. Номерин бизге бере аласызбы? Номерин ошо бере албайм, мен өзүмө чалайын. Алло? Экологияны коргоо боюнча адистер мындай ишканаларды эл жиш аймакка, шаар ичинде жайгаштыруу туура эместигин, анткени алардан чыккан зыяндуу газдар адамдын ден соолугуна олуттуу зыян алып келиши мүмкүндүгүн билдирүүдө. Жанагындай көбүнчө пластикти өрттөсөк, бир топ жанагындай канцерогендик ооруну чакыруучу тилекке каршы заттар учуп чыгат, коркунучтуу. Андан сырткары жана ар кандай аллергияны козгоочу, дем алуу органдарына таасир этүүчү газдар учуп чыгат. Эколог Нурзат Тотубаевдин пикиринде мындай учурда эң эле туура чечим ишканаларды шаар сыртына алып чыгуу. Анткени аталгандай ишканалар да керек, бирок алар экономикага, коомчулуктун муктаждыктарын жоюуда канчалык маанилүү орундарды ээлебесин, адамдарга зыян алып келбей тургандай коопсуз болуусу зарыл.
идеалдуу чечим эми жанакындай турак жайлардан алыс, шаардын сыртында жайгашкан, шамалдардын розасын эсепке алынып, мекемелерди жайгаштырыш керек. Анан ар бир мекеме жанакындай экологиялык паспорт алат иштеш үчүн. Ошол жерде мынча зыян чыгарам. Ошону мисалы үчүн чектүү деңгээлдеги концентрацияга жеткизген абалда гана абага ыргытканга уруксат берилет. Ошол нормаларды гана аткарыш керек. Шаар бийлиги бул жарандардын кайрылуусу азыр каралып жаткандыгын, анын жыйынтыгы менен тийиштүү чаралар көрүлөрүн кабарлады. Жергиликтүү жашоочулар шаар бийлиги карапайым элдин маселесин чечүүдө бюрократиялык аракеттерге барат деп жакшы жыйынтык чыгышынан күмөн санап жатат. Бул маселени жакын арада чечип бере алабы? Кандай жыйынтык чыгат, көз салып турмакчыбыз. Кенже Сатканалиев, Адлет Марсбеков, 5-канал. Сиздер 5-каналда жаңылыктардын кечки чыгарылышы менен таанышып жатасыздар. Эми берүүнүн 2-бөлүгүн өтөлү. Жаңы кабыл алынган мыйзамдардын негизинде бул окуялар. Каналда күндүн окуялары менен тааныштырууну баштайбыз. Кызматыңыздарда Жазгүл Мадинова. Муну кечиңиздер. Президент мамлекеттик ипотекалык компаниянын жумушу тууралуу сурады. Санарип Кыргызстанга ташталган кадамдар. Мамлекеттик кызматкерлердин жумушун баалай турган электрондук кызмат ишке кирди. Бишкекте Москва күнү белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Япониянын Кыргызстандагы элчиси Йосихиро Ямамураны дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Мамлекет башчысы Япониянын элчисине өз ара ишеним жана урматтоого негизденген кыргыз-япон мамилелерин өнүктүрүүгө кошкон жеке салым үчүн ыраазычылык билдирди. Япониянын элчиси президентке жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип, анын Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясын өтөгөн жылдары кыргызстандыктардын жана мамлекеттик бийликтин колдоосун жана жакшы мамилесин сезгенин белгиледи. Президент элчинин кызматында аткарган жумушу тууралуу кыскача айтып берип, JICA Япон эл аралык кызматташуу агенттигинин бир айыл бир азык долбоору эми Ысык көл облусунда гана эмес, өлкөнүн бардык облустарында ишке ашырылып жатканын баса белгиледи. Жолугушууда дипломатиялык, социалдык, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуу маселелери дагы талкууланды. Абдан өзүлдүү жакшы деп бердиңиз. Эки мамлекеттин ортосундагы Кыргыз-Япон мамилелерин өнүктүргөнгө, биздин доступ бекемдегенге абдан зор салым коштуңуз. Мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Иштеген мезгилде абдан көрүнүктүү жакшы иштер болду. Баардыгы тең сиздин эмгегиңиз деп биз билебиз, баалайбыз абдан. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик ипотекалык компаниясынын төрайымы Элмира Абжапарованы кабыл алды. Анда жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу, мамлекеттик ипотекалык турак жай насыялоо системасын жакшыртуу боюнча чаралар талкууланды. Президент өлкө жарандарынын төлөө жөнөмдүүлүгүн эске алуу менен ипотекалык насыялоонун жеткиликтүүлүгүн арттыруу боюнча компаниянын алдында чоң милдет турганын эске салды. Мындан тышкары пайыздык ченди төмөндөтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу сунушталды. Элмира Абжапарова бүгүнкү күндө ипотекалык компания бюджеттик финансылык көз карандысыздыктан акырындык менен чыгуу үчүн донорлук каражаттарды тартуу активдүү колго алынып жатканын маалымдады. Ал жакынкы убакта Немец банкынын гранттык каражаттары иштетиле баштаарын кошумчалады. Абжапарова компания жакынкы убакта ипотекалык насыяны 6% менен берүү пландаштырылып жатканын маалымдады. Мындан тышкары арзан турак жай жаңы программасы киргизилгенин кошумчалады. Алар үчүн пайыздык чен жылына 14% сом менен 15 жылга 20% баштапкы салымын түзөт. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев билим берүү жана эле министрлигинин борбордук аппаратынын жамаатына жаңы дайындалган министр Каныбек Исаковду тааныштырды. Абылгазиев атаандаштыкка жөндөмдүү заманбап билим берүү системасын түзүү мамлекеттен башкы милдеттеринин бири экенин айтты. Анын баамында билим берүү системасында маанилүү реформаларды ишке ашыруу үчүн маалыматтык коммуникациялык технологияларды, инновацияларды киргизүү жана инвестиция салууну активдештирүү зарыл. Биздин бир гана артыкчылыгыбыз бар. Азыр Кыргыз мамлекети катары, Кыргызстан эли катары, Кыргыз эли катары дүйнөдө сактала турган бул бир гана билим маселеси. Бул билимдүү эл болсок, билимди эгер жогорку деңгээлге жеткизсек, азыркы атаандаштык маселесинде сакталабыз.
Октябрь айында Бишкек шаардык муниципалитет коомдук транспорттогу электрондук билеттер долбоорун ишке ашырат. Билеттер азырынча үн чыгаруучу вариантында жасалган. Кийинчерээк билеттер эки тилде жасалат. Мектеп окуучулары үчүн кичинекей билеттер сунушталат. Пилоттук режимде ишке кирип жаткан долбоор алгач 10 автобуска жана 10 троллейбуска кошулат. Окуучулар үчүн билеттин карточкасы 50 сом, ал эми колдонуу үчүн бир айга 175 сом болот. Ал эми төлөмдү терминалдар аркылуу да жүргүзүүгө болот. Өлкөдө бирдиктүү кызмат системасы иштелип чыкты. Эми анын жардамы менен муниципалдык кызматкерлерди окутуу электрондук негизде жүргүзүлөт. Автоматташтырылган бул система маалыматтарды тез иштеп чыгуудан тарта кызматчынын бөлүмдүн мамлекеттик органынын планын аткарууну көзөмөлдөйт. Жана андагы кызматкерлердин эмгегин аткарылган иштерге ылайык жана калыс баалоого багытталган. Бул система Инфоком мамлекеттик мекемеси менен биргеликте ишке ашырылууда. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Мындай системаны иштеп чыгууга мамлекеттик бюджеттен 6 миллион сом бөлүнгөн. Анда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр каралган. Республиканын бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдары колдонгон базалык жана келечектүү долбоор. Кызмат системасы 6 модулдан турат. Уюштуруу түзүмө, кызматтардын тизмеси, мамлекеттик жана муниципалдык органдар, бөлүмдөр, кызмат орундары, жогорудагы бөлүктөр электрондук штаттык тизимди түзөт. Персоналды башкаруу, эмгек стажы, кызматкерлердин жеке маалыматтары, документ тууралуу маалыматтар, билими тууралуу маалыматтар, буйруктар менен отчеттор. Жогорудагы бөлүктөр электрондук эмгек китепчесин түзөт. Конкурстук тандоо, кызматкерди издөө жана тандоо, кызмат ордун ээлөөгө конкурс, отчеттор, талдоо. Булар кадрлардын ички резервин түзөт. Кызматкерлердин улуттук резерви, маалыматтардын бирдиктүү базасы, конкурс, отчеттор, талдоо. Бул компоненттер кызматкерлердин улуттук камын түзөт. Ишмердүүлүктү баалоо, жылдык план, пландын аткарылышын көзөмөлдөө. Ишмердүүлүктү баалоо процессине байкоо жүргүзүү. Отчеттор. Бул бөлүктөр ишмердүүлүктү баалоону түзөт. Кызматкерлерди окутуу, базанын бирдиктүү курстары, тестирлөө, отчеттор, сертификаттар. Бул компоненттер квалификациялуу адистерди тандоону түзөт. Отслеживать за своими сотрудниками. Бул системанын жардамы менен жетекчилер кол алдында иштеген кызматкерлер жөнүндө кенен маалымат ала алат. Маселен, кызматкердин ишмердиги, ооругандыгы, жетишкендиги негизинен бардык учурда так жана анык маалыматтар камтылат. Плюс командировкам, по отпускам, по больничным местам. Бул долбоор алгач мамлекеттик Инфоком ишканасы тарабынан мындан 5 жыл мурда башталган. Учурда мамлекеттик мекемелердин бардык кызматкерлери бул программаны колдоно алат. Разработка данной системы у нас началась в 2015 году. Бул системаны иштеп чыгууну биз 2015 жылы баштаганбыз. Кийин мамлекетке жаккан. Анда бизде бул системанын уюштуруучулук түзүмү менен персоналдык башкаруу деген эки гана модулу бар болчу. Ошентип 2016 жылы ишке кирдик. Деген менен кызмат автоматташтырылган системасынын жобосу менен иштөө регламенти бекитиле элек. Системага маалымат киргизүүчү жооптуу кызматкерлер же колдонуучулардын айрымдары системаны үйрөнө элек. Мы много лет говорим о функциональном анализе. Биз бул системаны көп жылдан бери өнүктүрөбүз деп келгенибиз менен, анын анализдик сапаты дайым эле жакшы болгон эмес. Түрдүү маселелер да жаралып келген. Выиграла. Бирок үстүбүздөгү жылдын 6 сентябрына чейин системага 404 уюм кошулган. Ал эми санарип форматка 14582 кызматкердин маалыматы өткөрүлгөн. Анын ичинен 5084 мамлекеттик кызматкер, 30 муниципалдык кызматкер, ал эми 9468 мамлекеттик эмес кызматкерлер. Айжамал Бакытбек кызы, Денис Курганов, 5 канал. Биз бул теманы түз эфирдеги Маяк менен улантсакпы деп турабыз. Бизде конокто мамлекеттик кадр кызматынын электрондук башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Индира Шаршенова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студияга куш келипсиз. Мына биринчи эле суроо, биз жогоруда ушул кызматы боюнча материалды көрдүк. Негизи бул система кандай зарылчылыктын негизинде ишке ашууда? Кызмат системасын, автоматташтырылган системасын түзүү бул эмнеден келип чыккан? Бул биринчиден Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана жарандык кызмат ошол жерде иштеп аткан кызматкерлер жөнүндө бирдиктүү база болбогону болуп келген. Ал эми жанагы кадрларды башкаруудагы кабыл алуучу чечим дайыма анык, айкын маалыматтарга негизделип кабыл алынуусу керек. Азыркы күндө биз бул системанын жардамы менен ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин электрондук өздүк делосын түздүк. Ал жерде жогоруда айтып кеткендей бардык маалыматтар анык, айкын жана так. Күндөн күнгө
бул маалыматтар киргизилип турат. Ошол эле белгилеп кеткендей командировкадабы же кандайдыр бир өзүнүн сыйлыгы барбы же болбосо кандайдыр бир жаатта ал өзүнүн квалификациясын жогорулаттыбы, демек аны кандайдыр бир кызматка которо алабызбы деген. Сен ошол тизмесин түздүк деп атпайсызбы? Ошо мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердинчи ошолордун канча тизмеде канча адам болду ошондо? Жогоруда айтылып кетти. Бул жалпы жонунан алганда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 25 миңге жетет, андан ашат. Азыркы күндө биздин системада 14 миң гана 14 миңден ашуун кызматкерлердин маалыматы санарип форматка өттү. Бирок белгилеп кетүүчү нерсе 14 миңдин баары мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер эмес. Ал жерде 5 миңден ашуун гана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин маалыматтары санарип форматка өткөрүлдү. Эмнеге? Себеби региондорду өнүктүрүү жылына байлап биз мамлекеттик кадр кызматы Инфоком мамлекеттик ишканасы менен биргеликте 2019 жылдын аягына чейин Кыргыз Республикасынын бардык облустарында жайгашкан мамлекеттик органдарды системага кошуп бүтөбүз. Бул аябай масштабтуу чоң проект. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 2020 жылдын аягына чейин ишке кирет. Ал жерде 535 объект. Жалпы жонунан алганда объектилер 2000ден ашуун болот. Ошондо толук түрдө канча жылдын ичинде ишке ашкантат? Толук түрдө 2020 жылдын аягында биз бул системага бардык мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын курчап келебиз. Индира айым, азыр эле айтып өттүңүз, бул өзү чоң долбоор депчи. Анан ушул чоң долбоор кайдан каржыланып жатат? Чоң долбоор азыр каржыланган жок. Азыр каржылоо токтогон. Жогоруда айткандай 2 модулун иштеп чыгуу үчүн акча каражаты бюджеттен керектелген эмес, республикалык бюджеттен. Ал эми бул санариптик трансформациялоонун алкагында 6 миллион сом 4 модулга бөлүнгөн. Бул конкурстук тандоо модулу, бул улуттук кадрлар резервин башкаруу модулу, кызматкерлерди окутуу модулу жана кызматкерлердин ишмердигин баалоо модулу. Ал эми азыркы жасалып жаткан иш-чаралар бул ал жерде объектилерди кошуу, программаны орнотуу, аларды окутуу деген бул мамлекеттик орган тарабынан бекер эле жасалып жатат. Айтсаңыз, мына азыркы учурда мына электрондук кызматтар кирип атат, баардыгын электрондук негизде тизмектеп атасыздар. Биздин ушу муниципалдык кызматкерлер менен мамлекеттик кызматкерлер бул системаны колдонуша алабы же атайын окуудан өтүштүбү? Атайын окуудан өтүшөт. Сөзсүз түрдө бул эми өтүшөт, алар? Өтүштү. Биз этап менен облус менен ишке киргизип келебиз. Азыркы күнгө сентябрь айына Талас, Нарын, Ысык көл, Чүй облусу кошулуп бүттү. Азыркы күндө Баткен облусунда окутуу өткөрүлүп жатат. Мындан кийин Ош жана Жалал Абад облусу кошулат. Ошо менен биз 2019 жылдын аягына чейин баарына программаны коюп, окутуп бүтөбүз. Ушул кызматынан тышкары дагы санариптештирүү боюнча долбоорлор болобу жаңы? Эгерде мамлекеттик кадр кызматынын ошол мамлекеттик кадр кызматы иш алып барган жаатта карасак, бул долбоорду биз дагы өркүндөтөбүз. Тереңдетебиз. Сөзсүз түрдө бул биринчи кадам электрондук эмгек китепчесин түзгөнгө. Азыркы күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин эмгек китепчеси түзүлдү, бирок бул эмгек китепчени биз дагы өркүндөтөбүз деген өзүбүздүн пландарыбыз бар. Андан башка электрондук штаттык иреттеме деген менен ыраттама деген проект ишке ашыргыбыз келип турат. Ал жерде деген биз бул системаны каржы министри менен байлап туруп, каржы министри бул системадан канча мамлекеттик кызматкер же муниципалдык кызматкер бар, аларды камсыздоого канча акча каражаты керектелет деген пландоо иш-чараларын аткара алат. Урматтуу Индира айым, атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде конокто мамлекеттик кадр кызматынын электрондук башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Индира Шаршенова болду. Биз берүүнү улантабыз. Бишкекте Москва күнү белгиленип жатат. Кыргыз орус алакасын жакшыртуу максатын көздөгөн жыйынга Москва жана Бишкек шаарларынын администрация өкүлдөрү катышты. Анда Бишкек мэри Москва шаарынын кыргыз тарыхындагы ордун белгиледи. Жыйында спорттук, маданий иш-чаралар, экономика тармагы, инвестиция тартуу иштери талкууланды. Ал эми Москва күнү 2 күн уланат.
Борбор калаада Москва күндөрү өтүүдө. Анын алкагында кыргыз-орус алакасы талкууланып, иш-чарага эки тараптын мэрия өкүлдөрү, дипломаттар катышты. Алгач Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов Орусиядан келген конокторго жылуу салам айтып, Москва кыргыз тарыхында чоң орду бар экенин белгилеп, улуу атамекендик согушта кыргыз жоокерлери Москваны коргоодо чоң эрдик көргөзгөнүн эске салды. Москва для бишкекчан. Москва Бишкек шаарынын тургундары үчүн жакын жана алар жакшы тааныган шаар. Кайсыл бир учурда Москва Кыргызстандын борбор калаасы болуп эсептелген. Биз Димун Советтер Союзундагы жазуучулардын чыгармаларын окуп, Москванын басып өткөн тарых жолдору менен тааныш болуп чоңойдук. Ушул 2 күндүк жыйында эки өлкөнүн экономикалык инвестициялык тармакта баарлашып, идеялар менен бөлүшүп, тажрыйбаларыбыз менен алмашабыз деген ойдомун. Москва шаарында учурда 15 миллиондон ашуун жаран жашайт. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң жана кооз, өнүккөн борбор калалардын бири. Мындан сырткары 15 өлкөдөн 2,5 миллиондон ашуун мигрантты жумуш орду менен камсыз кылган. Москва шаарында азыркы тапта расмий билдирүүлөр боюнча 300 миңден ашуун кыргызстандык иштейт. Бул Кыргызстандын экономикасына чоң салым болуп жатканы жыйында айтылды. Развитие инфраструктуры транспорта. Биз 2 күндүк жолугушууда билим берүү жаатында транспорт, айыл чарба, саламаттыкты сактоо жана башка бир канча тармак боюнча Кыргызстан менен кызматташып, долбоорлор менен иштешебиз деген ойдомун. Жакында Москва шаарында орун алган Кыргызстандын элдик маданий жыйынынын ачылышында сиздер менен дагы бир рет жолугабыз деген үмүттөмүн. Орусиянын баш калаасында Кыргызстандын элчилиги, Кыргызстандын атындагы кинотеатр, Чыңгыз Айтматовдун айкели жана Кыргызстан элинин маданий баалуулуктарын чагылдырган маданий имарат бар. Бир кезде Советтер Союзу доорунда 15 өлкөдөн келген коноктор ал жерде кыргыздын даамын татып, тарыхы менен таанышып турган жай учурда оңдоп түзөөгө муктаж. Выставочный культурный центр Республики Кыргызстан. Кыргызстандын маданий көргөзмө жайынын көпчүлүк бөлүгү учурда оңдоп түзөөдөн өттү. Мисалы сырткы көрүнүшү толугу менен оңдолуп бүтүшүнө каражат табылган. Бирок ички дизайн, интерьер иштерине акча табылбагандыктан учурда оңдоп түзөө иштери токтолуп турат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуу менен айыл чарба тармагында соода жүгүртүүдө алгылыктуу иштер жүрдү. Ошондой эле Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду дагы Кыргызстандын экономикасына салым кошуп жатканы белгиленип, Россияга кеткен экспорттун көлөмү 25%га өскөнү айтылды. Бишкекте Москва күнү 14 сентябрга чейин уланат. Айтолкун Анапяева, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал. Бишкекте дзюдо боюнча эл аралык мелдеш өтөт, ага чет элдик жана жергиликтүү спортчулар катышат. Бул тууралуу аталган спорттун түрү боюнча федерациядан билдирди. Маалыматка караганда турнир 13-14 сентябрь күндөрү Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда уюштурулуп, ага чет элдик жана жергиликтүү спортчулар катышат. Спорттук иш-чара СССРдин эл аралык даражадагы спорт чебери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Абдужалел Юнусовдун жаркын элесине арналат. Бүгүнкү кештин негизги маалыматтар өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан да тааныша аласыздар. Ал эми эфирде Нарнаевдин кеп ошондо автордук берүүсү улантат. Агай, саламатсызбы? Кубандык вечиңиз менен. Бүгүн кайсыл темада кеп болот агай? Текебаевдин соту бир күндө эле чечип койсо болмок. Прокурорлор баягы 2 жыл мурдагы башка прокурорлор берген күнөөлөрдү баш тартабыз деп эле артка чакыртып алса иш ошону менен бүтмөк. Бирок алар ошол 2 жыл мурдагыны кайра кайталап атышат азыр. Демек, сот кайра создуктуруп аткан турганда, Сизге ийгилик каалайлы. Мына ушундай маалыматтар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта алыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.